adamga birinci ömür gerek, ikinci adamga көңіл gerek. Жаңы окуу жылына удалаш жакында Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айыл аймагына караштуу Тогузбулак айылында жаңы бала бакчанын ачылышы болду. Ал жеке ишкер Шүкүр Мадаминовго таандык болуп, өзүнүн 2 кабаттуу үйүн балдар бакчасына айландырды. Аталган айылда буга чейин бала бакчалар жетишсиз болуп, көпчүлүк үй бүлөлөргө көйгөй жарала баштаган эле. Бул жаңыдан ачылган Касиет эне деп аталган балдар бакчасы 100 орунга ылайыкташтырылып, заманбап бардык шарттары түзүлгөн. Бул күнкү ачылыш аземге эл өкүлдөрү, жергиликтүү бийлик башчылары катышышып, өздөрүнүн белек бечкектерин ыйгарышты. Эми Мадаминов Шүкүр Алластановичтин өзүнүн үй бүлөсүнүн дарегине көп сөздөрдү айтууга болот. Бул киши ошо элим жерим деген киши. Мен ошол партияга келген аркылуу таанышып калдык. Ал киши менен мынакей ошо 10 жылдан бери чогуу иштешип атабыз. Ал кишинин адамгерчилиги, элге азака мамилеси, ошол элим жерим деп күйгөнү бул ошо кыргызстардын көрүнүктүү жигиттеринин бири. Эгерде бизде Кыргызстандын элибиздеги жигиттердин баары ушундай мамиле жасаса, биз көп чечкендикке ээ болот элек. Мына ошол бүгүн көчөгүнкү эгемендүүлүк, бүгүнкү билим майрамы 1-сентябрь. Ошол күндөрдө ушундай жакшылык болуп атканы айылдарыбызда. Бул абдан жакшы көрүнүш. Ушундайлар көп бола берсин, элибизде тынчтык болсун, бакубат болсун, баарысына аманчылык, ден соолук, үй бүлөсүнө киреше. Ошондой эле элибизге таанымал маданият өкүлдөрү да мындай жакшы саамалыкты колдошуп, бул жерден келечекте жан дүйнөсү бай балдар тарбияланып чыгуусун ниет кылышып, музыкалык аспаптарды да белекке тапшырышты. Шүкүрдүн жасап аткан иши абдан жакшы. Мен Шүкүрдү жакшы билем. Акыркы жылдары аябай жакындан жүрөбүз. Бул жөн эле жерден, теп-тегиз жерден бирдемени ойлоп табылып, ушу жасай берген ушундай бир жакшы жигит экен. Өсүп келаткан өспүрүм балдарды нарышта болгонго камкорлук көрүш керек экен. Анан экинчиси ошо арыган ата-энелерди сыйлап, урматтап алыш керек экен. Экили маселе. Ошондо ар бир мамлекетке, элге ошо кут, береке, бак дөлөт, оомат ошондо келет экен. Айыл наристелерине мындай мүмкүнчүлүктү жаратып берген, элине кызмат кылууну милдетим деп эсептеген ишкер Шүкүр Мадаминов бул нерседен акча табуу эмес, менин эң башкы максатым тарбия берүү, жаш жеткинчектердин коомду таттуу көз карашта аңдап билүүсү деп белгиледи. Андыктан айыл капчыгына гана ылайыктуу тарифти сунуштап, калган кем каржысын дале болсо өзү көзөмөлдөп турарын белгиледи. Бала бакчанын ачышуунун бирден бир себеби биздин айылда көп жылдан бери бала бакча жок да. Биздин эң биринчи планыбыз энелердин укугун же болбосо энелерге жардам берүү максатында ачып атабыз. Себеп бир үй бүлөдө же бир энеде азыркы бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, бүт эле кыргыздын жигиттери Казакстанда да, Россияда жүргөндө балдарını чоң энелерде тиштеп койду экен да. Ана ошондой эле бул жерде ошо энелер балдарын 6-дан 7-ден мындай неберелерин жетелеп алгандагы көчөдө жүрүшөт да. Эсен аман баягы неберем баягы эртең менен 6-дан аман болсо экен, кечке чейин баягы малды карагандай эле карайт. Ага тарбия бергенге эч кандай мүмкүнчүлүк болбой атат да. Мен өз көзүм менен көрүп, балаңыз окуду. Жок, булар мен балдарым ушу Россиядан келсе эсен аман тапшырсам экен деп эле ушу бир жака жыгылып кетпесе экен, курсак тойсо экен деген алек да. Андан бөлүп алып бизде аз айтып кетип, биз орус тилинен, кыргыз тилинен адеп, аклак сагына көбүнчө көңүл буруп, ошо жаш балдарга тарбия берели деп атабыз. Буйруса, бул бала бакчанын имаратына дагы кошумча курулуштар жүрүп, келечекте кеңейтилип, мындан да мыкты мүмкүнчүлүктөр болору белгиленди.